Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары. Бүгүнкү күндүн темасы сот системасы үчүн абдан актуалдуу. Кыргыз Республикасынын жогорку соту сот системасынын өнүгүшүнүн бир топ приоритеттүү багыттарын аныктаган. Алардын ичинен электрондук сот өндүрүшүн сот системага киргизүү, биздин партнерлор эл аралык донорлордун жардамы менен ушул багытта бир топ иштер жүргүзүлүп жатат. Айта кетсем, азыркы күндө 3 пилоттук сотто, Аламүдүн райондук сотунда, Свердлов райондук сотунда, ошондой эле Бишкек шаардык райондор аралык сотторунда автоматташтырылган маалымат системасы же электрондук сот өндүрүшүнүн баштапкы версиясы киргизилүүдө. Бул эмне дегени? Мына сотко арыз келип түшкөндөн баштап бардык материалдар атайын сканерден өткөрүлүп электрондук иш түзүлөт. Анан сот отурумунда кандайдыр бир материалдар келип түшсө, алардын бардыгы электрондук форматка өткөрүлөт дагы. Соттук акты кабыл алып, андан соң аткарылганга чейин бардык электрондук түрдө жүргүзүлөт. Бул деген эмнеге алып келет? Электрондук сот өндүрүш биринчиден сот адилеттигинин жүзөгө ашыруунун сапатын жогорулатат. Анан кийин процессуалдык мөөнөттөрүн сактап, мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө ишти чечүүгө алып келет. Бюрократиялык көрүнүштөрдү жоюп, мындан тышкары коррупциялык көрүнүштөргө дагы бөгөт коет. Сот системасын ачык, айкындуулук принципин жүзөгө ашырат. Сотто иштеген кызматкерлер менен ишке катышкан жактардын ортосундагы болгон байланышты дагы чектейт. Жыйынтыгында соттордун жана сот аткаруучулардын жумушун, ишин эффектүүлүгүн жогорулатат. Азыркы учурда Бишкек шаарынын биринчи инстанциясына дагы ушул электрондук сот өндүрүштү дагы киргизүүнү биз пландаштырып атабыз. Мындан тышкары мына учурдагы заманбап технологияны колдонууну биз жогорку сотко дагы киргиздик. Жогорку сотто түшкөн иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүп, АРД деп коебуз, автоматическое распределение дел. Бизге келип түшкөн иштерди автомат бөлүштүрөт. Буга чейин төраганын орун басарлары ушул функцияны аткарчу. Алар бөлүштүрүп түшкөн иштерди кол менен жазып эле соттук курамын дагы аныктап турчу. Ал эми учурда келген иштер жана автомат түрдө бөлүштүргөндө, бул деген биринчиден мына сотторго болгон жүктөмдү дагы регулирует деп турат. Тегиз бөлүнөт иштердин бардыгы. Анан субъективизм деген четтелет. Бул судьяга берилсин, тигил тигиге берилсин деп тандоо болбойт. Коррупциялык элементтерге дагы бул бөгөт коюп, иштерди объективдүү кароого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушул система бизде киргизилди, толук кандуу иштеп атат, ийгиликтүү ишке ашырылды. Мындан тышкары жана соттук процесстерди ачык, айкын жүргүзүү үчүн бизде соттук залдарында аудио, видео жазуу системасы дагы киргизилип, учурда дагы иштеп атат ал система.
бул деген өз учурунда болуп аткан сот системалар, сот отурумдарын ачык айкындуулугун дагы маалымдап турат. Учурда Бишкек шаардык сотунда мына 3 залда ушул аудио видео фиксация киргизилди. Жабдыктар алынып орнотулуп жатат. Пробация жүрүп атат. Анан кийин мына ишке катышкан онлайн режимде соттук процесстерди онлайн режимде катышууга мүмкүнчүлүк бар. Демек, только ишке катышкан жактар өздөрүнүн шифрлери болот. Ошо менен ушул процессти көрүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Ошо түзүлөт. Мындан тышкары жана ишке катышкан жактардын арызы боюнча ушул процессти дагы жазуу видеосун алууга мүмкүнчүлүк берилет. Мындан тышкары жана сот системасынын ачык айкындуулугу принципин ишке ашыруу максатында мына бизде интернет сайттар иштеп киргизилген. Ал деген сот кейжи жана акт сот кейжи. Өндүрүштө болгон иштер, мындан тышкары иштин кароо мөөнөтү, орду жөнүндө маалыматтар, кабыл алган соттук актылары дагы жайгашып турат. Учурда ушул биздин акт сот кейжи сайтында 97 миңден ашык соттук актылар жайгашкан. Ал эми ушул соттук актыларды менен юристтер, адвокаттар, ишке катышкан жактар, мындан тышкары мына студенттер дагы таанышып, жана башка кызыккан тараптар дагы таанышып, кабыл алган соттук актылар боюнча жана соттук практика боюнча кандай тажрыйба экен, анын баардыгын билүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Ал эми сотторго бул эмнени берет? Соттор дагы өздөрүнүн соттук актыларын сапаттуу чыгарууга жана судьялардын кабыл алынган соттук актыларга караган иштерине болгон жоопкерчилигин да жогорулатат деп ишенем. Мындан тышкары мына жогорку сотто буга чейин дагы мен айтып кеткем, жогорку сотто жана видео конференц байланыш деп биз киргизгенбиз. Онлайн режимде бардык областтар менен байланышып, соттук практикада пайда болгон айрым маселелерди ыкчам арада чечүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Мындан тышкары ушу мен жогоруда айтып кеткен иш-чаралардан чектелбестен эле жогорку сот бул багытта дагы ушул биздин донорлордун жардамы менен бир топ иштерди дагы пландаштырып атабыз. Буюрса ушул иштер жүзөгө ашырылат деп терең ишенем. Анан эми бир гана маселелер болуп атат. Бул деген жанагы айтып келгенбиз буга чейин дагы, бул каржылоо маселеси. Эгер каржылоо маселелери чечилип калса, анда жакын арада эле ушул бүгүнкү талкууланып аткан маселе боюнча сот системасы бир топ ийгиликтерге жетишет. Коомчулуктун пүйүрүн кызыккан көптөгөн резонанстык иштер бар да. Эмнегедир атайлап же ошол сот чечимин чыгарган судьялар ошол чечимдерин бергиси келбейби? Ошол чечимдер эмнегедир сайттан көрбөйбүз да. Анан бул жерде бир механизм болобу? Ошол судьяларды өздөрүнүн чыгарган чечимдерин милдеттүү түрдө ошол сайтка койдурганга айрыкча резонанстык иштер боюнча. Эми негизинен суроо жакшы, сайтка жайгаштыруу жанагы жалаң эле резонанстуу эмес, эми бардык эле соттук актылар мыйзамда жанагындай бир сыр бар, жабык соттук процессте каралган иштерден тышкары бардык эле көпчүлүк соттук актылар жайгашыш керек. Мына 5 айдын жыйынтыгы боюнча биз ай сайын мониторинг жүргүзүп турабыз да.
убагында жайгаштырылыш керек кабыл алган соттук актылар. Анан ушу 5 айдын жыйынтыгы боюнча 78% ошо республика боюнча кабыл алган соттук актылардын 78% жайгаштырылган экен. Анан бага анализ жүргүзүлгөндө айрым судьялар жайгаштырылбаган судьялардын үстүнөн кече жакында эле 13 судья республика боюнча алардын үстүнөн мен сунуш келтирдим тартип комиссияга чара көрүү боюнча. Демек бул милдеттүү түрдө болот. Бул милдеттүү түрдө болот. Анан мындан ары тартип комиссиясы алардын ушу сунушту карап кандайдыр бир тартип эмеге жоопкерчиликке тартса, мен ойлойм бул деген дагы ушул соттук актыларды сайтка жайгаштыруу маселеси боюнча дагы жоопкерчилигин сезип судьялар дагы иш алып барат. Эгер жайгаштырылбаса, бул деген жоопкерчилик каралган мыйзамда. Жок, кошумчалап кетсем, 78 май айынын аягына 78% атабыз. Биз ошону динамикасы жогорулап келатат да. Биз 2016 жылга салыштырсак, 2017 жылы 4 есе өскөн практически опубликуемыз. Азыркы учурда дагы 4 есе өштү, андан дагы 18 жылычы. Биз ошону 100%га жеткирели деген максатыбыз ошондо да, что ар бир судья чыгарган актысын жарыялаш керек. Анткени бул мыйзамда бар, закон о доступе граждан к информации деген мыйзамда, и плюс жогорку соттун приказы бар. Ошол жерде жазылган ар бир сот өзүнүн актысын, судья өзүнүн актысын чыгарууга милдеттүү. Ошон үчүн азыр 13 кишинин жоопкерчилигин кароо үчүн жиберилген. Ошо сайтка киргенден кийин архивде калабы, аны жокуп жиберүү? Жок. Эч убакта азыр мыйзам боюнча Госреестр судебных актов деген эме киргизилген мыйзамда. Азыр бүгүнкү учурда ошону техникалык жактан аткаруу боюнча иш-чаралар жүрүп атат да, оңой нерсе эмес. Ошол жерде бүт актылар, соттук актылар өзгөрүүсүз, без деперсонификация киргизилет да. Бул база данных болуп, в общем, соттордун баарынын базасы ошол жерде болот. Со временем 100%-га жетебиз деген үмүттөбүз. Мен бул акта жетсе, мен алардын райондун төрагасы Музафаров суроо берди. Азыр айна жабылган мындай деп айтты да, пилоттук негизде азыр 3 сотко электрондук форматта өткөрүлдү. Ошолордун бири сиздердин район экен. Ошол сиздердин райондо ошол электрондук форматка өтүү кандай натыйжа берип атат, ошол фактыларын айтып бере аласызбы? Кандай иш жүргүзүлүп атат? Мен эгер мүмкүн болсо алдын буга чейинки суроого бир кошумча ретинде айтып кетсем, соттук актыларды жарыялоо боюнча бул АИС деп коебуз, орусчасында автоматизированная информационная система, же болбосо соттун автоматташтырылган маалымат системасы дейт. Ошонун бирден бир баягы артыкчылыгы соттор ушул АИСке соттун жүрүшүндө болгон бардык соттук актыларды, ошондой эле мазмуну менен чыгарылган соттук актыларды киргизет, иштейт. Ал акыр аягында келип электрондук соттун архивине түшөт. Эми бүгүнкү күндө азыр кийинки этапта ушул максат турат. Бул сот кижи менен өз ара байланыш кылуу, анан соттор чыгарган бардык актылар автоматтык түрдө ошо сот кижиге түшөт. Демек, бул АИСтин дагы бирден бир артыкчылыгы ушунда. Эми алардын сотунда болуп жаткан ушул АИСти автоматташтырылган маалымат системасын киргизүү боюнча айта кетсем, 2017 жылдан баштап бизде болгон соттук актылардын бардыгы өзүнүн этабына жараша киргизилди. Бүгүнкү күнгө чейин ошону киргизип келатабыз. Жалпысында 10 миңге чукул, 9,5 миңден 10 миңге чукул иштер катталып АИС системасында турат. Ага чейин биринчи кезде аппарат мүчөлөрү, ошондой эле соттор атайын окутуудан өтүштү. Инфраструктура, техникалык, материалдык каражат маселелери, бул компьютердик парк технологиясы, интернет байланыш маселелери чечилип, азыркы күндө биз бул система менен толук кандуу иштеп жатабыз десек болот. Бул система өзү тесттик режимде, пилоттук деген атында эле өзү турат. Баягы системанын туура иштеп атабы, программалык кандайдыр бир жетишпеген жактарын дайыма өрчүтүп,
оңдоп туруш керек. Ошого жараша биздин дагы соттордун негизде соттун аппаратынын кызматкерлеринин кылып аткан иштери бул тесттик режимде программаны жакшылап өөрчүтүп өнүктүрүүгө багытталган. Эми эмнеге жеттик десек, бул биринчи кезде соттордун ишинин айкындуулугу. Ал система сот ишти кабыл алгандан баштап аны канцелярияга өткөргөнгө чейинки жүрүшү ачык түрүндө. Соттук актысы андан ары сот кижиге жараланганы да көрүнүп турат. Соттордун өзү контролдоо, мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтүндө кароо жагдайы бар. Анан бүгүнкү күндө тесттик режимдебиз, жана АРД деп Айнаш Абдыманова айтып кетти. Автоматтык түрдө иштерди бөлүүнүн үстүндө өтө активдүү иштеп жатабыз. Анын программалык камсыздоосу бул баягы программисттердин иши, биз болсо мазмуну юридикалык маселесинде. Иштердин туура баягы акыйкаттуу соттордун адистигине жараша бөлүнүшү бул чоң маселе болуп эсептелинет. Ошого жараша соттордун ишинин сапаттуулугу дагы айрым учурларда негизинде көз каранды. Ага байланыштуу иштердин татаалдыгы боюнча критерийлерди карап, чет өлкөнүн практикасын, ошондой эле мына бир топ жылдан бери жогорку сотто бул практика бар. Ошону дагы кароо менен иш болуп атат. Дагы бир нерсе, бул соттордун ишинин натыйжалуулугуна сот аппаратынын иши көп таасир этет. Мисалы үчүн кагаз жүзүндө кылынып аткан иштер көп убакытты талап кылат. Анан бүгүн заманбапта мына санариптик баягы иш жүргүзүү, электрондук иш жүргүзүү деп атабыз. Ошого жараша бул жумуш убактысын экономдоо, сарамжалдуу пайдалануу маселеси. Конкреттүү факторунду айтайын, отчет түзүү маселеси билесиздер, соттун ишинин натыйжалуулугун, келечегин аныктоочу бирден бир негизги документ болуп эсептелет мамлекет деңгээлдеги. Ошону түзүү үчүн жылдык отчетко аппарат мүчөлөрү көп убакыт талап кылат. Ал эми бул системаны киргизүү менен биздин тесттик режимде мына чыгарып атабыз. Бул бир эле кнопканы басуу менен чыгарууга мүмкүн. Ошондой эле учетно статистика карточка дейбиз, аны кол менен толтуруп келгенбиз. Бүгүнкү күндө ал дагы автоматтык түрдө өтө баягы жеңил чыгат да. Демек бул аппараттын убактысынын жана ишинин натыйжалуулугун, жалпысында сот ишинин натыйжалуулугуна түздөн түз таасир кылат. Здравствуйте, уважаемые участники интернет-заседания ВГКЧ. Можно, пожалуйста, подробнее вот о пилотном проекте аудио и видео протоколирования, который внедряется в Бишкекском городском суде, сколько средств было потрачено, да, плюсы и минусы, и вот в частности, можно ли вносить какие-либо изменения вот в эти протокола, да, если сейчас человек занимается, то можно что-то пропустить, и вот если это будет электронная. Эта система была приобретена и сейчас находится в тестовом режиме в Бишкекском городском суде. Это единственный суд, где мы эту систему установили. Обходится она не дешево, около 9 миллионов сумма потрачена. Но система, мы изучали опыт других стран, и мы приобрели оборудование украинского производителя. Система позволяет полностью вести синхронизированную запись, аудио и видеозапись. То есть в будущем мы планируем, что это будет аудио-видеопротокол, то есть без составления бумажного протокола. Такой опыт есть и в Казахстане, и в России. В России вот арбитражные суды практикуют такое. Мы и в России видели этот опыт, и в Казахстане. И вот недавно мы тоже в Китае тоже были. На самом деле очень много проблем решает эта система. Почему? Многие стороны жалуются на неполноту протокола судебного заседания, о том, что некоторые моменты вообще не указаны, либо указаны неверно, да? Вот все вот эти вопросы, либо жалоба на грубое поведение судьи в процессе, да? Какое-то предвзятое может быть поведение. И все эти вопросы будут сниматься, потому что стороны будут иметь право получать эти видеозаписи. Но сейчас система тестируется, как я уже сказал. После того, как тестовый вариант пройдет, у нас до конца года запланировано приобретение этого оборудования в 14 судах.
То есть это 70 залов судебных заседаний. По мере, да, как нам будет позволять финансирование, мы будем все суды республики охватывать. А откуда финансирование? Из республиканского бюджета, с бюджета системы. Региондордогу соттордун чечимдери өкүмдөрү борборго жакын жайгашкан, мисалы үчүн ал эмдин райондук сотунун төрагасы келбейби? Сиздерге жакын жайгашкан, борборго жакын жайгашкандар бир аз тартиптүүрөөкпү дегеним да. Сен дегенде региондордо каалаган болот окшойт да, ошол үчүн региондордон көбүрөөк келет жана тартип комиссиясынын арыздарчы. Анан ошол тартип комиссиясынын өзүнүн отурумдары да сиз айткандай фиксация болсо, анан ошолордун арызды канааттандыргандыгы боюнча чечимдери дагы ошол сайткабы бир жака жайгаштырылса деген тилек да. Эми тартип комиссия негизинен ошол Бишкекте жакын жайгашкан судьялар гана мындай мыйзам чегинде карап, алардын чечими сапаттуу болуп атат. Ал эми региондордун чечимдери сапаты начар деп мен айта албаймын. Бул деген негизинен судьянын квалификациясынан, анын тажрыйбасынан болот. Биз деген буга чейин да айтып кеткен, биз жана приоритеттүү багыттарды аныктаганбыз деп, ошолордун бири жанагы сот кабыл алган актылардын негизинен сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жогорулатуу дегенде, биз деген жанагы ар бир судьянын караган иштеринин сапатына баалоо системасын киргизгенбиз. Анан мына азыр жалпылап атат 6 айдын жана 1,5 жылдыктын жыйынтыгы боюнча кандай көрсөткүчтөргө келдик. Мына башка региондогулардын деле сапаты, каралган иштердин сапаты жогору болуп аткан учурлар дагы бар. Ошондой судьялар бар, сапаттуу иш караган соттор да бар. Ал эми сапаттуу карадыбы же мыйзамдуу карадыбы жок, бул деген жогорку турган инстанция баа берет ага. Бирок ушул биздин иштеп аткан судьялардын тажрыйбасын, өзүнүн кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча биз абдан көп иш-чараларды алып барып атабыз. Жана Высшая школа правосудия дейт, ал жерде биз такай мына комплекстүү программа бар, бекитилген. Ал боюнча окуулар жүрүп турат. Мындан тышкары тематикалык семинарлар өткөрөбүз. Ал боюнча учурда мыйзамда өзгөрүүлөр болуп, новеллы законодательство деп коебуз го. Ошолор боюнча дагы дароо биз судьяларды чакырабыз, окутабыз. Анан бийик тажрыйбасы, бийик квалификациядагы судьялар бизде ушу тренингтерди өткөрөт, семинарларды өткөрөт, атайын модульдарды жазат. Ал модульдар экспертизадан өткөрүлөт. Жогорку соттун судьялары ушул тармакта адистештирилип аткан судьялар модульга өзүнүн корутундусун берет. Андан кийин анан биз окууга уруксат беребиз. Жогорулатып атабыз, иштеп атабыз. Сот келечиге ар бир чыгарылган чечимдер коюлуп атат деп атпайсыздарбы? Ошого аймактардагы жергиликтүү соттордун чечимдери дагы коюлабы? Анан бир айда бир судья канча ишти карайт? Мүмкүнбү реалдуу ар бирин чыгарып коюугачы? Эми сурооңуз жакшы. Сот KG интернет сайтына жайгашып аткан ол бардык аймактагы негизинен ар бир судья мазмуну боюнча кабыл алган, жана ортодо аныктамалар эмес, именно ишти бүтүрө турган мазмуну боюнча кабыл алган соттук актылары бул деген милдеттүү түрдө жайгашып турат. Анан жанагы интернетке теги доступ бар жерлерде жайгаштырылып атат. Эгер жана мен башында айтып кеттим, бардык мүмкүнчүлүгү бар, бирок судья жайгаштырбай атса, кабыл алган соттук актыны, анда эмесе жоопкерчилик каралган, негизинен жайгаштырылыш керек. Дагы Ошол жайгаштырылган чечим канча убакыт турат? Архивге дайым турат, туруктуу турат. Аны алып салууга болбойт. Жайгаштырылдыбы, демек алып тура берет. Мындай жакшы маалымат берип кетти биздин
председатель эме Аламедин сотунда айтып атат го, азыр бир аз кыйынчылык болуп атат да. Жана биз деген кабыл алган соттук актыларды кайра башынан баягы набор кылып, анан деперсонификация кылып убакыт кетип атат да. Ар бир кызматкердин дагы мындай иш убактысы көп учурда ошол жакка да кетип атат. Ал эми эгер мына толук кандуу азыр айтылып аткан биздин система иштеп калса, мына сотту акты компьютерден алгандан кийин эле бир кнопканын басымы менен эле дароо эле кетип калат. Демек, проблема жайгаштырдыңбы, жайгаштырбадыңбы болбойт. Автомат түрдө бул деген уже база данныхка кетет. И ошол жерде болуп турат. Ал эми соттордун жүктөмү боюнча дагы жакшы суроо айтып кеттиңиз. Эми ар бир судья канча иш карап атат деген ар кандай. Мисалы, кээ бир алыскы райондордо бар, ал жерде көп иш түшпөйт. Демек, алардын жүктөмү азыраак. Ал эми центрде жайгашкандар, ал жерде неме көп, жүктөм көп. Мисалы, муну Чүйдө алсак, Аламедин райондук сотунда жүктөмү мындай жогору. Мен айтып кеткем, 2009 жылы бекитилген, өкмөт тарабынан бекитилген норматив бар да. Ал нормативге ылайык бир судья бир айда 20 иштен ашпаш керек деп бекитилген. Ал эми андан бери 2009 жылдан бери бизде эселеп өскөн. Жүктөм эселеп өскөн. Айрым судьяларда мына 4 эсе өткөн жылдары даже 5-6 эсеге чейин көп болуп кеткен. 800-гө чейин барган иштер болгон. Нагрузка была, да? Вот такая нагрузка была, прям 800 ишке чейин. Учурда орто эсеп менен азыр жаңылышпасам, бир аз цифрадан эметем. Где-то вот жүктөмү көп судьялар где-то 60-65 ишке чейин барат да. Бул деген чынында айтсам, нежелательно. Себеби судья ушул бир айда ушунча ишти, бул биз деле адамбыз. Ошончо ишти бул деген кыйынчылыкты туудурат. Аны баардыгын эме изилдеш керек, окуп чыгыш керек баардык нерсени. Анан кийин баягы кайсы мыйзамды колдонуш керек, баягы күчүн жоготкон мыйзам эметип кетпесин, ар бир норманы карап чыгыш керек. Туура келеби талаптары, туура келбейби, эгер туура келбесе эмне себептер менен судья тараптан кабыл алынбаш керек. Эгер талабы туура болсо, анда эмне себептен деп аны да негиздей турган баардык мыйзамды биз карап чыгышыбыз керек, аны кабыл алышыбыз керек. Мындан тышкары мына тараптарды чакыруу, процесске чакыруу, алардын катышуусун камсыз кылуу дагы бизде бир көйгөй болуп атат. Себеби ишке катышкан жактардагы мына өкүлдөрү бар, каны башка көп иш алып алышат, башка себептер менен региондон чыгып кетип атабыз, бир жерде жокпуз деп ар кандай өтүнүчтөрдү келтирет, туурабы келбей калып атышат иштерге. Анан почта бизге жеткен жок, маалымат жок деген. Бирок ошо электрондук сот өндүрүшүнө биз өтсөк, ушул көйгөйдүн баардыгын биз чечебиз деген үмүттөбүз. Чечилет да, буюрса ушул жакта. Потому что электронное оповещение будет, это экономия времени и средств. Интерфакс. Канал Кадыров, Интерфакс. Айнаша Абдуловна, скажите, пожалуйста, было отмечено, что на пилотном проекте Бишкекского судья было потрачено 9 миллионов, да? Правильно? Около 9. Был ли подсчет внедрения электронной системы в судах по всей республике? Сколько это обойдется республике? Мы можем предположительно только ответить, да? Потому что точно эти, мы предварительно, у нас есть учреждение от лицо, которое отвечает за внедрение вот этих технологий, да, в судебную систему, за ее сопровождение. Предварительный анализ показал, что мы поэтому в ГЦП-2, то есть это государственная целевая программа на 18-22 годы, проект которой сейчас рассматривается, да, и должно быть скоро утверждено. Мы туда закладывали, что на все это мероприятие ориентировочно миллиард 215 миллионов, да? Сколько? 1 миллиард 215 миллионов. Но да. Это не только аудио-видео. Не, вообще электронное судопроизводство. Да, вообще внедрение современных технологий, ориентировочно опять-таки, да? Потому что точно посчитать невозможно. Так, и сроки тогда внедрения, по-вашему, когда возможно? Это в государственной целевой программе ориентировочно тоже опять-таки заложено в течение 5 лет.
течение? Да, поэтапное, потому что финансирование, вопрос финансирования должен быть. А и источники финансирования, помимо предусмотренной помощи, госбюджета, республиканский бюджет. В целевой программе только за счет бюджета предусмотрено, но у нас помимо них еще есть и доноры, да, международные, и их тоже помощь нам помогает. какие основные доноры, которые готовы помочь? В данный момент мы работаем сейчас с проектом Европейского Союза, да, вторая фаза вот начинается от Christoph Капецкий, вот он является ключевым экспертом по внедрению АИС сюда, он, в принципе, может более подробно. И есть у нас международная организация по праву развития, да, там. А вот ЮСАИД какое отношение имеет? Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Международная организация по праву развития – это организация с головным офисом в Италии. Уже в Кыргызстане работает с 2005 года. Мы занимаемся реализацией различных проектов. В основном у нас упор идет на реформу в судебной сфере. В основном с 2005 по 2011 год мы реализовывали за счет финансовых средств Европейского банка реконструкции и развития. С 2011 года у нас основным источником, партнером идет USAID. Вот. И как раз направлен на финансирование на судебную реформу в части электронного по внедрению информационных технологий. И сейчас у нас открылось еще один проект по реализации, это называется по повышению доверия к судебной системе. И в рамках этих мероприятий у нас также планируется проведение оказания содействия в части внедрения информационных технологий. И отвечая на ваш вопрос, сколько финансовых средств требуется для того, чтобы проводить такую масштабную реформу, хотелось бы сказать, что 1 215 000 000 сомов, он рассчитан, имеется в виду, это источник финансирования за счет государственного бюджета. Это рассчитано на 5 лет, и это касается не только аудио-видеофиксации судебных заседаний, протоколирования, это касается по всей горизонтали и вертикали органов судебной власти. Это касается Верховного суда, судебного департамента, местных судов, это подразделение службы судебных исполнителей, это строительство центра обработки данных, это создание различных автоматизированных информационных систем, в частности, то, что касается автоматизированной информационной системы суда, это то, что в рамках 3 пилотных судов проводится. Планируется, что в течение 4 лет это будет внедряться по всем судам, которые есть, то есть будет высчитываться наиболее технически готовые суды для внедрения этой системы, и таким образом он будет распространяться. Сама система она централизированная, вот, а ее масштабирование будет занимать очень мало времени для того, чтобы внедрять различные суды. Также надо будет сказать, что много вопросов было по публикации судебных актов на сайте Act.kg. Хотелось бы сказать, что этот сайт Act.kg является как бы общественным, для того, чтобы общественность имела доступ. Но в то же время надо сказать, что в соответствии с законом о доступе к информации внедряется такое понятие, как государственный реестр судебных актов. Данный реестр, он будет включать в себя все судебные акты по созданию, да? Все судебные акты будут в нем храниться в неизменном виде. К нему должны будут иметь доступ государственные органы, которые должны иметь по служебному статусу, как бы, они должны будут работать с этими судебными актами, допустим, пограничная служба, либо подразделение службы судебных исполнителей для того, чтобы исполнять решение суда, либо, допустим, государственная регистрационная служба, так, по наложению арестов на недвижимое имущество или движимое имущество, они будут в тесном взаимодействии работать с этим актом, реестром. Но в то же время, в соответствии с законом о доступе к информации и защитой персональных данных, судебные акты, которые выставляются на сайте Act.kg, они должны будут проходить обязательный процесс деперсонификации, то есть удаления личных данных из текста судебного акта. Таким образом,
отвечая на вопрос о том, что будут ли удаляться или изменяться судебные акты, это будет невозможно технически, так как это все будет храниться централизованно. И в будущем мы планируем, что судьи и работники аппарата суда не должны будут тратить много времени для того, чтобы выставлять судебные акты на сайте. Это будет производиться автоматически посредством использования системы, которая сейчас внедряется в рамках проекта Европейского Союза АИ-суда. Последний тогда вопрос. Через 5 лет будет ли полное внедрение системы электронного судопроизводства? Кто ответит? Будет? Конечная наша цель не только открытость и прозрачность судебной системы, да, а конечная цель – это доступ к правосудию населения, да, доступ населения. То есть, чтобы человек мог дома сидеть, направлять иски, да, получать, ознакомливаться с материалами дела тоже дистанционно, участвовать в процессах тоже дистанционно. То есть, это не из области фантастики, это уже везде. И в Китае мы посмотрели, у них уже работает, функционирует, в Казахстане функционирует, да. Элементарно они не доставляют преступников из СИЗО в здание суда, а просто посредством системы вот этой допрашивают дистанционно и свидетелей также, да. То есть независимо от того, где человек находится, в любой точке мира, где есть интернет, он может заходить в систему и давать показания. Можно просто добавить именно к этому. Как было сказано, Европейский Союз уже несколько лет посредством одного проекта поддерживает судебную систему. Этот проект называется «Верховенство права». Я работаю в рамках этого проекта, и в этом проекте тоже мы работаем вместе с IDLO. Проект уже идет больше 3 лет, и в рамках этого проекта была разработана система АИ-суда, о которой вы сегодня уже слышали, и мы продолжим этот проект. Сейчас мы находимся во второй фазе. Пилот уже был разработан, работали в 3 пилотных судах. Наши планы на дальнейшую фазу включают в себя расширение этой системы, то есть по двум направлениям, можно сказать. Во-первых, это расширение функционала, то есть, как было уже сказано, есть разные другие системы, SOT-KG, есть тоже система Тундук и другие, и есть предложение, есть идея интегрировать, организовать взаимодействие между этими системами, плюс расширение функционала, например, электронное оповещение сторон посредством SMS или email. Это тоже, например, один из этих пунктов. Конкретный функционал еще обсуждается. И, конечно, как уже было сказано, мы стремимся внедрить эту систему во всех судах. Сейчас только работает в 3 пилотных судах, но самая главная работа уже была сделана, потому что дизайн, можно сказать, система, это уже есть. Эта система работает в централизованном режиме, то есть будет только одна инсталляция, установка здесь в Бишкеке, и в самих судах, в принципе, они подключаются к системе только через защищенные каналы. То есть, поэтому я хотел это добавить к этому вопросу, и мы думаем, это действительно реально внедрить эту систему в течение следующих лет. Биринчи радиодан азамат мырза сизге суроо мүмкүн ошол соттордун сот адилеттүүлүгү ачыктыгы айкындыгы деп атабыз. Экинчиден ушул соттордун күн деңгээли кесиптүүлүгү жана ички жана сырткы маданияты дагы бул жерде чоң ролун ойнойт. Мына ошол сиздердин бир жылдан бери мына ушул пилоттук ишке кирип атып, соттордун өзүнүз алып жүрүүлөрү мына ушул ишке киргизилгендерде байкалбайбы? Ошол эле бул жұмыс орнында жүрүп да талапкалар иштөөчү, ушундай аракеттер болуп атабы? Жогоруда айтпадыкпы? Кагаз жүзүнөн сырткары электрондук түрдө бул системага маалымат киргенден кийин соттук иштин жүрүшү көрүнүп турат да. Аны көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү төрагада болот. Ошондой эле келечекте балким жогору турган
инстанцияларында ошондой мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Демек ишти кароо мөөнөтү, кандайдыр бир ишти жылдыруу, эгерде ал негизсиз болсо, баягы волокита дейбиз го, ишти убагында карабай чоюу себептери көрүнүп турат да. Демек бул система соттун өзүн өзү контролдоо, жоопкерчилигин жоготот. Ошондой нерсе мына сөзсүз түрдө бизде ал байкалды. Ал эми алып жүрүү маданияты болсо, айтып атпайлыбы, аудио, видео фиксациялоо сот отурумун. Бул дагы сөзсүз түрдө сот процессин жараянын алып баруучу сотту тартиптейт. Анын сотту алып баруу, сот жараянын алып баруу маданиятын жогорулатууга, өзүн өзү өрчүтүү, өркүндөтүүгө негиз болот да. Бүгүнкү күндө биз ошону көрүп атабыз, билип атабыз. Андан сырткары соттордун ортосундагы жанагы иштерди туура, адистигине жана акыйкаттуу бөлүштүрүү дагы бул бирден бир чоң маселе да. Эмнеге дегенде төрагадагы адам анан ар кандай субъективдүү көз караштардан алыс болуу мүмкүн эмес да. Анткени ар бир сот жанагы жүктөмгө жараша ишти карап атканда ойлойт, менде татаалыш, менде иштин көбү депчи. Анан төрага болгон дооматтар болот, жана бөлөк маселелери бар да. Бул АИС системасынын бирден бир жогору турган максаттары ошондо да. Акыйкаттуу туура ишти адистигине жараша бөлүштүрүп, соттордун сот аткаруу баягы маданиятын эң негизгиси сапатын жогорулатуу да. Демек, ушул багытта дагы иштер жана сиз айтып аткан максаттарга жетишүүгө өбөлгө түзүп атат. Мына мисалга биздин Аламин соты. Следующий вопрос. Можно, да, вопрос? Я как эксперту хотел бы вопрос задать, про сроки говорили. Вот, не считаете ли вы слишком долгим срок 5 лет внедрения, если основная работа уже сделана? Самое главное в судах это, во-первых, надо, конечно, настраивать систему, потому что у нас будут дополнительные пользователи, дополнительные суды, нам надо тоже подсчитать, поскольку нам надо расширить оборудование, потому что это другие вещи, если эта система обрабатывает, может быть, не знаю, несколько тысяч дел, и потом расширяется и увеличивается количество дел, конечно, потом надо расширить, надо увеличить оборудование, плюс, конечно, много времени идет уже на обучение персонала, потому что это надо провести в каждом суде, и, конечно, это мы понимаем, что это, и это везде так, это не только в Кыргызстане, это я сам из Австрии, мы видели, что это, конечно, это займет много времени. Финансирование уже как бы изысканы средства или они только заложены? Ну, то есть, может, Европейский Союз оказывает как донор кто-нибудь, потому что нет денег, мы не можем внедрить. Данный проект сюда финансируется Европейским Союзом, да, и вот вторая фаза вот только в этом году начинается, финансирование откроется в октябре, да, мне кажется? Да. Да, и у них уже эти средства заложены, да. Но мы же не ограничиваемся тем, что доноры только оплачивают. У нас есть другие еще попутные, вообще внедрение информационных технологий в судебную систему, то есть не ограничивание только АИС. Поэтому мы закладываем плюс еще дополнительно государственную целевую программу, чтобы у нас комплексная работа шла. Можно уточняющий тогда вопрос? Вы сказали, что пилотный проект в Бишкекском городском суде 9 миллионов стоит, да? Правильно? Оборудование. А общая стоимость 1 миллиард 215 по всей республике, вы сказали. Получается, Бишкекский городской суд почти половину этого бюджета, получается, затрачивает, да? Нет, около 9 миллионов сомов, это стоит все оборудование, которое аудио-видеофиксация. Это система аудио-видеофиксации. 1 миллиард 215 миллионов, которые заложены в государственную целевую программу на 5 следующих лет. Это предусматривает вообще обновление всего. То есть там не только но и компьютерное оборудование, сетевое оборудование, там есть очень много сопутствующих оборудований, внедрение других информационных технологий.